Бишкек шаарында жашаган жалгыз боене Гүлнура Саламатова 7 баласы менен оор турмуштук кырдаалга туш болгон. Үй бүлөлүк пикир келишпестиктен улам жолдошу менен ажырашып, 10 айлык баласы колунда болгондуктан жумушка орношо албай, турак жай көйгөйү жаралган. Натыйжада ал аялзат балдар жана аялдар үчүн кризистик борборуна кайрылып, ошол жерде убактылуу жашап келген. Ушундай оор кырдаалда Гүлнура Саламатова жардам сурап министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиевке кайрылган. Төрага кайрылууну карап чыгып, үй бүлөнүн абалын эске алуу менен аларга жардам берүү чечимин кабыл алып, Бишкек шаарында жайгашкан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Ошол эле учурда ал энеге жана анын балдарына бекем ден соолук жана жаркын келечек каалады. Çok olsun, desoltu olumuzda, uyda yaşagala baldarınar bilen, ızıç olmuyor. İlavamız, sıç olumuz, desoltu olumuz, ilavamız. Өз кезегинде Гүлнура Саламатова көрсөтүлгөн жардам үчүн Камчыбек Ташиевке терең ыраазычылыгын билдирди. Анын айтымында бул көп балалуу жана муктаж үй бүлөлөргө көрсөтүлгөн колдоо алардын жашоосуна чоң өзгөртүү алып келет деп ишенет. 1,5 ай мурун кайрылгам Камчыбек Кыдыршайычке. Ошо менен эле каралып бат эле келип калды үйүбүз. Азыр мына 2 бөлмөлүү квартира берип атат. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Мен да көп эле жолу көргөм телевизордон Камчыбек Кыдыршайыч көп кишиге жардам берген. Мен ошол боюнча Камчыбек Кыдыршайычке кайрылгам. Чыны менен 7 балам менен аргай жерде жүргөнбүз. Көп кыйынчылыктарды көрдүк буга чейин. Эми Кудайга шүгүр, өзүбүздүн үйүбүз бар. Өзүбүздүн жашообузду улап кеткенге кудурет эстетет. Чоң рахмат, Алла разы болсун Камчыбек Кыдыршайычке. Мага окшогон аялдар көп ал жерде, күйөөсүнөн зомбулук көрүп келгендер, тиги кайненеси үйүнөн кууп чыгып салгандар, ошондой кыйынчылык көргөн аялдар көп. Ошол жерде жашашат баары тең. Ошактан эме болуп бир эже ушу Камчыбек Кыдыршайычке кат жазганы баратам деп мага айтып калды. Анан мен дагы кайрылып калдым. Ошо менен биздин катыбыз каралып, квартира алып калдык. Жалгыз боененин жаңы конушу Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринен берилди. Анда заманбап бардык шарттар камтылган. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомралиев, Регион, Бишкек.